Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Ермек Маткасымов, мемлекеттік салық қызметінің жергілікті салықтар бөлімінің басшысы. Рахмат сізге. Мына 1 сентябрьға азыр қалды. Азыр аябай қызу болып атат қой, жана салықтарды төлеш керек те 1 сентябрьға чейин. Қандай болып атат? Бүгінгі күндө ушул биздин төлөө мөөнөтүбүз келип калгандыгына байланыштуу элибиздин арасында ушундай транспорт каражаттары салыгы, анан тамарка салыгынын катуу жүрүп жаткан учуру. Бүгүнкү күндө жакшы, абдан бүгүнкү күндө биздин элдерибиз, элдин салык төлөөчүлөрдүн өзүнүн дагы мындай потенциалы чоңойгондугуна байланыштуу аң сезими өсүп, жакшы ошол мобильный приложениялар менен же болбосо салыкка барбастан өздөрүнүн кылган үйдө отуруп толтуруп, үйдө отуруп төлөгөнгө өтүп жатабыз. Негизинен элдерди кабыл алуу учурубуз абдан жакшы темпте жүрүп атат. Ал эми бүгүнкү күндө ошол мөөнөт аяктап бараткандыгына байланыштуу биздин элдин арасында бир аз түшүнбөстүк болуп калган учурлар болуп калып атат. Себеби биз буга чейин 8 ай күттүк элди. Сентябрдын 1-ине чейин келип төлөбүз. Ал эми эмне ошол бир жума калганда келип бир аз түшүнбөстүктөр болуп атат. Негизинен салык кызматы даяр, ошонун баарын кабыл алып жетишкенге. Тейлегенге жетишкенге даяр бүгүнкү күндө. Кантип салыктар айтып берсеңер, канча төлөш керек, жанагы ар бир эле үй үчүн төлөйбү, жанагы унаа үчүн кандай тартиби? Тартибин айта кетсек, бүгүнкү күндө жер салыгы боюнча айтсак, бул пенсия жашка жетпегендер болсо, ар бир жер үчүн, ар бир сотук үчүн төлөнөт. Мисалга айтсак, Бишкек шаарында бир сотук жер 180 сом болсо, ал эми Аламүдүн районунда 100 сом шаарларга карап туруп бөлүнөт. Анан бизде элдер жашаган, мисалы, шаарга да кирбеген айыл аймактарыбыздарда, мисалы, 10 сомдон сотугунач 10 сом, 50 сом, 100 сом, 150 сом болуп бөлүнөт. Шаарда 150 сом болсо, айыл аймактарда 10 сом дегендей. Бүгүнкү күндө жарандарыбыз өздөрү деле эсептеп алса болот, азыркы биз айткан ставкалар боюнча канча салыгы бар экенин билип, ошол эле салыкты үйдө отуруп башында айтып кеткендей төлөсө болот. Ал эми мүлк салыгы боюнча айтсак, мүлк салыгы бул бизде 2ге бөлүнөт: коммерциялык багытта и жашоо турак жайлар боюнча. Мисалы, жашоо турак жайларга айтсак, булар үйлөр болуп бөлүнөт: квартиралар, анан жер үйлөр. Көп кабаттуу үйлөрдөн налог чыкпайт бүгүнкү күндө, же болбосо бизде бул жерде айта кетчү нерсебиз бар, жеңилдиктерибиз бар. Мисалы, Бишкек шаарында жер үйлөргө 180 квадрат метр, чарчы метр каралса, ал эми көп кабаттуу үйлөргө 80 чарчы метр каралган да. Ошо 80ден ашса төлөйт. Бүгүнкү күндө бир эле квартирасы бар болуп туруп, 80 квадрат метрден ашканына төлөйт. Ал эми канча чарчы метр ашык болсо, ошол ашык метр үчүн. Ашык метр, чарчы метр үчүн төлөнүш керек. Ал эми сиздин атыңызда же болбосо ушул салык төлөөчүнүн атында 2 квартирасы боло турган болсо, же болбосо бир квартира болуп, бир жер үй боло турган болсо, өзү тандаган бир үйдөн льгота ала алат. Ошол 80 квадрат метрди квартирага колдонсо болот. Же болбосо 150 квадрат метр жеңилдигибизди жер үйүнөн алса болот. Экөөнүн бирөөсүнөн гана ала алат. Экинчисине төлөйт. Экинчисине толук канча чарчы метр болсо толук төлөнөт. Бир чарчы метр үчүн канча салык? Бир чарчы метр үчүн бул жерде Бишкек шаарын алсак, орточо эсеп менен 42 сом. 42 сом 80 тыйын болуп эсептелинген. Ал эми райондорду деле салыштыра келсек болот. Бул жерден мисалы Нарын же болбосо Чоң Алайды алып келсек, ал жактарда эми ошол элдин жашоосуна карап туруп ставкалар каралган да, 12 сом, 13 сомдон да ал келет. Эми ал жактарда негизинен бул 150 квадрат метрге каралбайт. Себеби биз Бишкекке эле 150 квадрат карап атабыз да. Ал мисалы 5000ге чейин калкы бар айылдар болсо,
360 метр квадрат каралган. 360 квадраттан ашса гана төлөйт. Эми айыл жергелеринде негизинен 360 квадрат метр объекттер аз эле болуп саналат да. Ал эми транспорт салыгы боюнча айта кетсек, транспорт салыгын бүгүнкү күндө абдан жөнөкөй болуп калды төлөө. Мурун буга чейин элдер өздөрү келип жана эсептик маалымат баракчаларын информационный расчет деп коебуз. Тапшырчу. Физический лицолор мисалы 1 апрелге чейин, юридический лицолор болсо 1 мартка чейин деген сурокторубуз бар болчу. Азыркы күндө биз алардын баарын жокко чыгарып, элдин ошол жерге келип кезекте күтүп, салык кызматына барып, же болбосо кагазын көтөрүп барып, кезекти күтүү эмени жойдук. Биз негизинен салык кызматы бүгүнкү күндө өзү автоматтык түрдө чегерип атат. Санап чыгат баары. Санап чыгып, ошол салык төлөөчүнүн кабинетине чейин жеткизип берип атабыз. Кабинет деген жанагы сайттагы жеке кабинети. Биздин салык кызматынын расмий сайтында жеке кабинет ачылат. Ар бир жарандыкы бар бүгүнкү күндө. Ошого салып коет. Ошол жака эле биз салып коюп атабыз. Муну жазаш керексиз, тигин жазаш керексиз деп. Ооба. Анан эң негизгиси аны биз салык кызматы өзү кылып аткандан кийин, мисалы, мобильный кимдин колунда болсо приложениялары, РСК банк, М банк, бүткүл Кыргызстанда канча банк болсо, баарында азыр күндө мобильный приложениясы бар. Ошол жерден кирип эле ушундай жакшы жөнөкөй болуп калды. Машиненин номерин и машина кимге катталган, ошол кишинин эле иненени терет. Иненен дегени бул жеке номери болот, өзүнүн пин. Ошону тергенде ал жерден автоматтан сумма өзү чыгат. Мурункудай мен салыгым 60 тыйын эле, анан 70 тыйын эле деп эсептеп, анан көбөйтүп деген нерсе жок болду бүгүнкү күндө. Жалпы ушул салык төлөөчүлөр жөн гана ушундай кылып туруп, пинин терет, жеке номерин терет, немен машиненин гос номерде. И өзү чыгат. Өзү чыгат. Баланча төлөш керек. Төлөш керек. Төлөп ошол жерден эле телефондон төлөп койсо болот. Болду. Салык кызматына барып кажети жок. Өзүнүн атындагы болгон машиналерде, эгерде бүгүнкү күндө баягы ишеним кат менен айдап жүргөн жарандарыбыз бар. Эми кандайдыр учурга байланыштуу ишеним кат алып айдаган салык төлөөчүлөргө айта кетчү нерсе, аларга деле ошол приложениядан, ошол эле мобильный приложениядан ачып койгонбуз. Ошол техпаспорттагы эле инененди кайрадан машиненин ээсинин атына төлөнүш керек да. Кээ бир жарандарыбыз мен машинаны алдым, ишеним кат менен жүрөм, мен өзүм атыма төлөшүм керек деп калат да. Жок, андай эмес. Андай эмес. Ээсинин атына төлөш керек. Кимде катталып турса ошол машина бүгүнкү күндө мамлекеттик каттоодо ошол ээсине гана төлөнүшү керек. А бирок төлөгөндө ким болбосун төлөп коюшу мүмкүн да, э? Ооба, ким Тигинин гана атын киргизет. Ооба. Эме чыгат, канча төлөш керек экени. Машинанын ошол техпаспортундагы данныйлар менен жазса, автоматтан анда эсептеп берет. Телефон сыяктуу да. Телефонго жанагы интернет үчүн төлөгөндө сөзсүз эле ээси эмес, любой адам ошол номерди алып туруп эме салып койсо болот. Болот, ошол возможность дагы ачылды бүгүнкү күндө. Анан пост терминалдарда барып туруп, мисалы, мурун машинанын салыгын билчү эмес да, меники канча сом экендигин. Пост терминалдарда дагы ушул приложенияларыбыз кирди. Ал жерге дагы ушул пинди терет, машинанын номерин терет, автоматтан өзү чыгарып берет. Пост терминал банктар бүгүнкү күндө көп жарандарыбыз салык кызматынын жеке кабинетин алат, унутуп калат, же болбосо дагы кире албай калат. Ушундай бир учур болгон учурларда банкка барса бүгүнкү күндө 2024-жылдан баштап алына баштады банк өзү. Сиз барасыз, паспортту, машинанын документин берсеңиз, банк өзү сизге эсептеп чыгарып берет. Банкта дагы ушул приложение бар бүгүнкү күндө. Кыргызстандын ичинде банктардын баарына кирди. Өздөрү ошол эле баягы эле пинди, номерди терет, автоматтан банк өзү эсептеп бере алат бүгүнкү күндө. Эң негизги бүгүнкү өзгөрүш ушул салык кызматында. Ал эми төлөөгө келгенде кыйналган жарандарыбыз көп. Мисалы, бизде пост терминал жок деши мүмкүн.
ошол эле жерден акча сала турган. акча бере турган, мисалы алыскы аймактарыбыз бар да. Ошол аймактагы жарандарга деле айтсак болот. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын баары жок жеринде интернет бар. Эгер өзү түшүнбөсө, колунда небереси же болбосо балдары бар. Ошолордун өзүнүн налогун баласынын жеке же болбосо жана айтып кеттик, мобильный приложениясынан дагы төлөсө болот. Жеке үйлөрдү дагы. Ал жерде дагы бүгүнкү күндө үйлөрдүн салыгын төлөш үчүн ошол пинди терет. Ошол документте эни код деп жазылат. Бул идентификационный коду болот ар бир документтин, ар бир райондун өзүнүн. Ошол жана биздин паспортубуздагы пин кодго окшош эле болот. Ошону терип кирсе ошол эле приложениялардан автоматтан ал жерден дагы өзү чыгарып берет бүгүнкү. Баланча төлөнүш керек деп. Төлөнүш керек деп өзү эсептеп чыгарып берет. Ал жерде негизинен бир аз карай турган жерлерибиз бар. Кээ бир учурда биз кадастрдан маалымат алган учурда кадастрдан кандайдыр бир биздин бүгүнкү күндөгү жүрүп жаткан интеграциянын ортосунда кемчилик болуп калышы мүмкүн. Эми буга чейинки катталган 90-жылдан баштап каттоолорубуз бар да. Кээ биринде онча мынча мындай бир квадрат метр, чарчы метрлери жазылбай калышы мүмкүн. Анан ошол учурда кандай кылыш керек дегенде биз ошол жерден сиздерге кичинекей кылып туруп жазып койгонбуз. Кайсыл жакка кайрылышыңыз керек ал боюнча. Ошону эле мындай тыгыз карап туруп караса ошол менен чечиле турган нерсе. Тигилер баарын оңдоп берет. Оңдоп берет. Оңдоп берет. Бир күндүн узагы эми ал жараныбыздын келип кайрылганына карап туруп ошол учурда оңдоп койсо болот. Интернет аркылуу кайрылса болобу? Же сөзсүз өзү келиш керекпи? Жок, интернет аркылуу кайрылса болот. Бүгүнкү күндө биздин расмий сайтыбыз бар, estai.gov.kz. Ошол жерден атайын элдерге электронный обращение деп жазылып турат. Ошол жерден кайрылса болот. Бар жок маселесин. Сөзсүз жооп кайтарылат. Сөзсүз түрдө жооп кайтарылат. Мына интернет болгону, жанагыдай тиркемелер чыгып атканы бир топ жеңилдетти да силердин ишти. Эл үчүн дагы жеңилдетти да. Биздин жумуш салык кызматынын жумушун дагы аябай жеңилдетти. Элдин дагы салык төлөөчүлөрдүн да жумушун абдан жеңилдетти деп эсептесек болот. Эми негизинен бүгүнкү күндө биз ушундай жакшы алдыга умтулуу менен өзгөрүүлөр кирген үчүн элде бир аз түшүнбөй калышы мүмкүн жарандарыбыз. Эми негизинен бул бардыгы эле жаранды десек болот. Түшүнбөй калгандарыбыз бар арасында. Алар бизде азыр бүгүнкү күндө расмий колл-центрибиз бар. 116 деп. Ошол жерге кайрылса болот. Ал жерден ошол учурда өзүнүн маселесин чечсек болот. Бүгүнкү күндө ишеним телефондор бүт иштеп жатат. Ушул мөөнөттүн, төлөө мөөнөтүнүн келип калгандыгына жараша, кээ бир учурларда эми бүгүнкү күндө бизде абдан зоноктор көп болгондугунан алынбай калышы мүмкүн, бирок жооп берүүгө бардыгына аракет кылып жатабыз. Бир эле номерби? Же канча? Бизде колл-центр бир эле номер 116, бирок 116га сиздер чалган учурда бир эле номердин ичинде ал жерде бир нече адам отурат. Операторлор бар. Кимиси бош болсо ошол жооп берет. Кимиси бош болсо ошого жооп кете берет. Анан ал эми өзүбүздүн жеке номерлерге чейин чалуулар болуп атат бүгүнкү күндө. Эми жардам бергенге аракет кылып баарын эме кылып атабыз да. Негизги бүгүнкү жүрүп жаткан жумуштар ушулар. Мөөнөт жылып кетиши мүмкүнбү? Сентябрь эмес, андан ары деп. Негизинен эл арасында көп айтылат, бул жыл сайын эле. Негизинен мөөнөт жылбайт. Бул мөөнөт салык мыйзамынын ичинде бекитилген мөөнөт да. 1-сентябрга чейин төлөнүшү керек деген. Төлөбөй калгандар болсочу, айып төлөйбү кийин? Эгерде ушул учурда жетишип же болбосо унутуп калып төлөнбөй кала турган болсо, негизинен бүгүнкү күндө бизде салык мыйзамына ылайык 0,09%дан туум эсептелет, пеня. Ошол учурда төлөнбөгөндүгү үчүн физикалык жактарга 1000 сом штраф салынат, айып пул салынат. Ал эми юридикалык жактарга 5000 сом салынат. Мөөнөтүндө төлөнбөй калса, Мөөнөтүндө төлөнбөй калса. Бир эле күн болсо деле, 10 күн болсо деле бары бербейт, ооба. 5000. Себеби
бул айып бул деген бул бир салынса, бирок бизде туум бар да. Жана пеня деген. Пеня деген. Ал күндө ал ошол сиздин Кошулуп турат. Жана 0,09 дедиңизби? 0,09%дан ал күндө кошулуп турат. Ошон үчүн өз убагында төлөөгө чакырмакпыз салык төлөөчүлөрдү. Бирок жетишпей калса деле жанагы 5000 же 1000 сомду төлөп эметип кетсе болот. Төлөп, ал жерде туумдарын кошуп төлөп кетүүгө зарыл болуп калат. Дагы кандай жаңылыктар болуп атат силердин кызматта? Бүгүнкү күндө биздин кызматта дагы жаңы жаңылыктар ушул биз кадастр мекемеси менен бул жакта унаа мекемеси менен түздөн түз интеграция жүргүзүп атабыз. Мурункудай жарандарыбызды салык төлөйүн деп келсе документиңди алып кел, же болбосо кагазыңды көтөрүп кел, же болбосо мурунку жылкы төлөгөн кагазыңды көтөрүп кел деген бүгүнкү күндө чечилди деп ойлойбуз. Анын баары силердин эмеде бар, биз архивде. Түздөн түз кадастр мекемесинен, унаа мекемесинен маалыматтарды алып жатабыз. Ошол маалыматтардын негизинде эле бизге жарандарыбыз бүгүнкү күндө паспорттун көтөрүп эле келип калды. Жеке документтерин. Ошону көтөрүп келгенде ошол жерден эле каралып, тууру түшүндүрмө берилип жатат. Кээ бир жарандарыбыз, буга чейин болгон жарандарыбыз да болуп атат. Баягы ишеним кат менен айтып өтпөдүкпү? Мисалы, буга чейин 2010-жылы, же болбосо 15-жылы, 20-жылдары сатып жиберген машинелер бар да. Ошол боюнча биз жалпы салык төлөөчүлөргө айта кетчү нерсе, өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды алып алсаңыздар болот. Унаа мекемесинен барып текшертип алсаңыздар болот. Же болбосо бүгүнкү күндө сиздерге жалпы маалымат түндүккө чыгып атат. Ошол жерден түшүнбөстүк, же болбосо салык кызматы салык мыйзамына ылайык 6 жылга салык чегеребиз. Эгер төлөбөй жүргөн болсо, мисалы алсак 2000 акыркы 6 жылды, акыркы 6 жылды чегерген учурда көп жарандарыбыз түшүнбөстүк болуп калып атат. Мен ал машинени сатканмын. Себеби ал жараныбыз ошол кезде ишеним кат менен саткан, доверенность менен саткан. Эми ишеним катты берилген учурда ар бир жаранын өзү билет да канча күнгө бергенин. Мисалы 3 жылга чейин берилет бул нерселерчи. Кээ бирлери 3 айга берилет. Ошол учурда бир карап өткөзүп алдыбы же албадыбы карап коюшубуз зарыл болуп жатат да. Анан качан салык кызматы чакырып чегергенден кийин анан ал жерге келип ызычуу кылып мен сатып жибергем, таап ал деген учурлар катталып жатат да азыркы күндөчү. Ошон үчүн жалпы салык төлөөчүлөргө жарандарыбызга айтмакпыз, түндүк бүгүнкү күндө эң сонун иштеп жатат. Сиздин атыңызда эмнеңиз бар. Даже справка бүт ошол жерден алынып калды. Бүгүнкү күндө биздин жаңы киргизген справкалар түндүктөн алынып калды. Ошол нерселерди бир өздөрү үчүн карап койсо жакшы болмок. Биздин ушул кылып аткан жумуш ошол нерсеге эл алып барып калып атабыз да кедечи. Ушундай бир түшүнбөстүк, ызычуу нерсеге барып калып атабыз. Себеби салык кызматы бул маалыматтын баарын унаа мекемесинен, кадастр мекемесинен алат. Салык кызматы каттабайт, мисалы айтсак. Тияктан катталат, бирок силерге бизге төлөгөндө силерге төлөгөндө бизге келет. Ошол жерден катталган учурда бизге автоматтан бизге маалымат келип турат. Жана унаалардын салыктары канчалык? Жанагы квартиралыкны айттык, баланча метр болсо түкүнчө төлөйт деп. Алардыкы жанагы эмесинин көлөмүнө жараша болобу? Бүгүнкү күндө бизде объем деп коебуз негизи азыр. Салык төлөөчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн көлөмү. Моторунун көлөмүнө карап туруп, чыгарылган жылы жеңил автоунаа боло турган болсо, чыгарылган жылы 5 жылга чейин болсо, бул 90 сом деп эсептелинет бир кубуна. 2 литр болсо да 2000ге көбөйтүш керек жанагыны. Мисалы алсак 2 объем деп кое берели, биздин жалпак тилде түшүнүш. 2 деген 2 литр. Да, 2 литр. 2 литрди 90 сомго көбөйтөсүздөр, ошол жерден 1% менен чыгарылат. Бизде бул процент коюлган. Жана 90 сом деген 1 сантиметр, куб сантиметр. 1 куб сантиметрге 90 сом деген. Ошондо бизде 2 литр боло турган болсо, ошол жаңы жылы 5 жылга чейин
автоунаалар боло турган болсо 1800 сом салык чыгат. Ал эми жылы 5 жылдан 10 жылга чейин болсо 60 сом. Арзаныраакпы? Жылы өткөн сайын машиненин налогу, салыгы арзандай баштайт. 5 жылдан чыгарылган жылы 5 жылдан 10 жылга чейин болсо 75 сом. Ал эми 10 жылдан 15 жылга чейин болсо 60 сом. 15 жылдан өйдө болсо 45 сомдон төлөнүп калат ар бир жыл үчүн. Ар бир жыл деген кандай? Эми мисалы быйыл 15 жыл болуп туруп, сиз 60 сомдон төлөй турган болсоңуз, кийинки жыл үчүн сиз 45 сомдон төлөй баштайсыз машина. Ушул туурабы эскилерге арзаныраак болгону салыктын? Эскилерге арзаныраак. Эскилерди жоготуш керек да эмелерди. Балким аларды кымбаттатып койсо, алар эскилер кичине акырындап жоголот эле. Эми бүгүнкү күндө элдин жашоо шартына каралып туруп жазылган мыйзам болуп эсептелинет. Эми буну анчалык деңгээлде жесе турган өзү Машиналардын жана катализатору жок, мисалы үчүн эмени булгайт, абаны булгайт, эски машиналар бузулат көп. Бул боюнча Үнү чыгат катуу. Биздин үстүнкү мыйзам чыгаруучу органдар чечиш керек, негизинен айтканда. Биз ошол жазылган мыйзам боюнча айтсак жакшы. Эң негизги жанагы 1 куб сантиметр үчүн 90 сом экен, Эң негизгиси салыгы 90 сом болуп эсептелет. Калгандары Анан бул жерде дагы айтылат прицеп. Анан жеңил эмес, белки башка унаалары. Мотору жок деп айтсак болот. Кыргызча мисалы айтсак, иштетүүчү мотору жок. Прицеп, ар кандайлар бар да азыркы күндө. Жанагындай домиктер бар, уже элдер баягы Европадан домиктер Ага өзүнчө салык. Ага өзүнчө салык төлөнөт. Ал канча сом турат наркы? Ошодон 0,5% төлөнөт. Мисалы 100 миң тура турган болсо, мындай алып келгенде, 0,5% 100 миң сомдон 50 сомго жакындап калат. Анча деле кымбат эмес. Андай эле кымбат эмес. Ал деле бүгүнкү күндө биздин унаанын базасынан берилип турган бизде маалымат бар. Азыр ошол унааны жана айтып өтпөдүкпү, кантип төлөсө болот мобильный приложениялардан. Ошону мобильный приложениядан эле ошол жерде бир аз мындай карап келсе турат, ал жерге сенасын коюшуга туура келет. Биз мобильный приложение менен жана пинди, анан номерин терип атпайбызбы? Бул прицептерди төлөш үчүн баасын, ошол прицептин наркы канча сом турат. Аны дагы өзүнүн автоматом эсептеп берет. Наркын баасын койбосо кантип коет? Мен мисалы үчүн анын наркы 5 миң сом болсо, мен 4 миңге сатып алгам, мисалы үчүн. Жок, ал бүгүнкү күндө каттоодон өткөндө унаадан базада өзү жазылып турат наркы. Аны сиз канчага сатып алсаңыз баары бир, мунун наркы баланча деп, Да. Бүгүнкү күндө ал жазылып турат. Ал жерде бүгүн ошол каттоодон өтүп аткан учурда эки адамдын келишиминин негизиндеги жазылган сумма болуп эсептелинет. Эгерде наркы жок болуп, бүгүнкү күндө тизмеде жок болгон болсо, биздин ар бир салык органында атайын түзүлгөн комиссиябыз бар. Наркты чечип бере турган. Эгерде ушундай документи жок болуп, бир түшүнбөстүк боло турган болсо, салык кызматына кайрылса, ошол жерден салык кызматы, ал жерде бир эле салык кызматы эмес, бар жок органдар болот. Комиссияга катышкан органдарыбыз бар. Мисалга айтсак, кадастр, унаа өзү кошо ал жерде катышат. Ошонун негизинде комиссиянын чечими менен салык төлөсөк болот. Түшүнбөй бир документтери жок болуп калган учурда ушундай кылсак болот. Бул бир эле транспортко эмес, үйлөргө, коммерциялык багыттагы иштеткен мекеме ишканаларга дагы ушундай кайрылуулар кылса болот. Мына санариптештери бир топ жеңилдетип атат. Кийинки жылы мындан да жаңы эмелер, жанагы компьютерде тиркемелер чыгып, дагы мындан да оңойлоп калат го иштер. Акырында бир нече жылдын ичинде элдин баары эле сакылдап эле эметип калат го. Эмеси жок болду, маселе жок болду. Келечекте азыр көп жакшы ушул жумуштар жүрүп жатат. Алдыга көздөй.
ошол жумуштарыбыз мисалга айта кетсек бир 5 жыл же болбосо 2 жылдардын ичинде жакшы дагы элдерге жаңылыктарды көргөзөбүз. Ал жерде дагы ушул салык төлөөчүлөргө абдан бир жеңил типте биздин программалар ойлонуп жасалынып атат азыркы күндө. Улам жаңы. Улам жаңырып, салык төлөөчүлөр үчүн абдан бир жакшы шарттар түзүлүп жатат. Негизгиси салык көбүрөөк төлөнөт, чогултулат. Анткени мурдагы катталбай жүргөн, качып жүргөн кээ бир адамдар болгон да, төлөбөй көп жылдан бери. Негизинен эми бул жакшы алдыга жылуу деген бул эми жакшы жөрөлгө. Бул жерден эми салык төлөөчүлөрдү биз качып жүрөт же болбосо төлөбөй жүрөт дегенден алыспыз. Себеби бул жерде түшүнбөстүк болгон буга чейинки күндөрүчү. Мисалга айтсак, ошол эле алыскы тоолуу айылдарыбызда эми биз салык төлөбөйбүз деген түшүнүк болуп калган учурунда. Же болбосо салык төлөөчү бир күн келет анан төлөп коем деген учурлар. Ошондой учурлардан бир аз болгон. Азыркы күндө эми андай нерселер жок. Салык төлөөчүлөрүбүз жана башында айтып кеткендей, эгерде шарты болбой, же болбосо тоолуу аймактар үйдө отуруп төлөсө болот. Ал нерседен жана айтып өткөн туумдарды кошумча салык деп эсептеп түшүнүп калышат экен салык төлөөчүлөрдөчү. Аны өз убагында эле аткарып койсо андай нерсе болбойт да. Анан эми бул биздин Кыргызстандын эң биринчи ушул салык менен салыктан түшкөн акча менен бул Кыргызстандын развитиялары бар жогу өнүгүп атат. Баягы айтып кетет го, бул салык карыз эмес, атуулдук парыз деп. Бир жылдык салыкты төлөп коюу менин оюмча же болбосо жалпы ушул элдин оюнча ал нерсе кыйын деле эмес да. Жалпы эл үчүн болуп атат да, мамлекет үчүн. Жалпы эл үчүн, мисалга айтсак, элибиздин жашообуздун оңолуусуна жакшы шарттарды түзүү үчүн бул бирден бир салык кызматы болуп турат да. Биздин убактыбыз 1 мүнөттөй калыптыр, 1,5 мүнөттөй. Негизги жыйынтык кандай болуп атат? Негизги жыйынтык ушул башында айтып өткөндөй эле салык төлөөчүлөрдүн баардыгына жакшы ушул салыкты төлөп жакшы жашоону көргөзүү деп эсептейбиз, тынч жашоону. Ал эми салык төлөө жана айтып өткөндөй бул карыз эмес, атуулдук парыз. Салык төлөөчүлөргө айтабыз, келиңиздер, биз сиздер менен иштешкенге ар дайым даярбыз. Сиздерди колдоого даярбыз. Эмне жумушуңуздар болсо салык кызматында сиздерге биз көмөк көргөзгөнгө ар дайым даярбыз. Жана тиркемелерди телефонго жүктөп алыш керек. Тиркемелерди телефондорго жүктөңүздөр, салык кызматына келип кезек күтпөстөн үйдө отуруп төлөңүздөр. Же болбосо түшүнбөстүктөр болсо бизде Facebook расмий сайтыбыз бар. Facebook, Telegram, Instagram, ошондой эле YouTube каналыбызда видео роликтерин бүт чыгарып койгонбуз. Кантип төлөш керек, кантип кириш керек ошол жака. Кайсы бир нерсени түшүнбөй калса, жанагы кайсы телефонду айттыңыз, ошол жака чалып сурап алса болот деп. Бүгүнкү күндө биздин расмий телефон номерибиз бар. 116 номерге кайрылса болот. 116. Ошол жерден толук маалыматты алсак болот. Сайтка дагы жазып, сайтка дагы жазсак жооп ала болсо болот. Бүгүнкү күндө ошол estai.gov.kz биздин сайтыбызга кирсе, ошол жерде бар жок сунуштар, биздин ушул жеке номер, байланыш телефон номерлерибиз бүт ошол жерде жазылган. Жанагы тиркемеден тышкары банктын эмеси болуш керек, акчаны салып койгон жерден, жана М-банк же башка бир нерселер ошол жерден акчаны ошол жактан кетириш керек да. Акчаны негизинен бүгүнкү күндө өзүнүн колунда турган эле телефонунда приложениялар бар, ар бир жарандарыбыздын. Ушул кайсыл банк менен бүгүнкү күндө өнөктөштүк болсо, ошол банктын өзүнүн мобильный приложениялары бар. Ошол приложениянын ичинде бар жок салык боюнча бар жок жеңилдетилген түрдө көргөзүлгөн атайын модулдар иштелип чыккан. Ошол жерден төлөсө болот. Рахмат. Рахмат сизге. Биздин убактыбыз да аяктап калды. Бизде конокто Эрмек Мааткасымов болду. Салык кызматынын
жергиликтүү салыктар боюнча бөлүмүнүн башчысы. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.